Салам алейкум достор. Бүгін бізде схема оқығанда кайсыл элементтер керек, кантип жаттайбыз, каяктан көрөбүз, кантип окуйбуз, айтор схема боюнча сүйлөшөбүз. Ар бир эле электрондук буюмда схема менен иштесеңер жеңил болот. Ошол схемаларды жеңил окуш үчүн эң керектүү жана кыска нуска түшүндүргөн мындай белгилер бар туугандар. Мына ушул белгилер боюнча мен бүгүн тааныштырам. Ошол белгилерди схемада кандай кездешет, аны да толук көрсөтөм. Андыктан бизде биринчи бул белги предохранительдин белгиси, алдын алуу сактоочу. Бул белги предохранитель чоң ампераждагы. Бул болсо реле электронный кнопканын схемасы. Бул болсо отмотка, катушканыкы. Бул диодтун белгиси, бул светодиодный лампочканын белгиси. Бул болсо аккумулятордун белгиси, бул выключатель кнопканын белгиси, электронный мотордун белгиси, лампочканын белгиси, свеча накалдын белгиси. Бул задний лобовой стеклолордо да ушундай белги болот. Бул болсо катушканыкы. Катушка дегенде обмотка, электронный обмотканын белгиси. Эми туугандар, бул жака көңүл бурабыз. Эми бул азыр назарыңызда турган кандайдыр бир машинанын схемасы, генераторунун. Эми бул жерде байкайбыз. Аккумулятордун биринчи очередте кандай болуп схемада кездешет. Эгерде мына ушундай схеманы көрсөңөр, буну аккумулятор деп билесиңер. Бул жакта уже предохранитель, бул жакта дагы бир чоң предохранитель. Бул жакта кичинекей предохранительдер 30 ампер, 5 ампер. Мына ушинтип схема окуп атканда мынакей светодиодка, обмотка. Так, бул жакта мынакей дагы. Мына бул жерде байкап турганыңардай обмотка, бул жакта диодтор. Мына ушинтип схема окулат. Ким эгерде бул доскада турган элементтерди жакшы жаттаса туугандар, бул схемаларды окууга мүмкүнчүлүк берет. Эми туугандар, бул схемаларды окуганда өзгөчө диодторду жатташ керек. Эми болсо буну каяктан алып жаттайбыз? Мен силерге доскага чийип берген схемалар, булар баягы эң бат-бат кездеше турган схемалар. Мына эми силерге бардык схемаларды чыгарып берем. Туугандар, эми мен чогуу общий көрүнүшүн тартып коеюн. Бирок бул эски схема. Азыркы жаңы машиналарда схема бираз өзгөрүп кеткен. Бирок мындай сырткы основа окшош эле болот. Эми бул жерде мен кыскача айта кетейин. Бул жерде мынакей татаал схемалар турат да. Мындай татаал чогултулган схемалар. Көбүнчө мындай чогултулган схемалар кездешпейт. Көбүнчө эле схемаларда мындай одинарный көрсөткүчтөр келет. Мына карасаңыздар, мына үчөө, мына эки окшош эле болуп турат. Бири резистордуку, бул болсо температурный резистор да, эки башка. Бул болсо мынакей резистордун өзү, бул переменный, бул мындай основаны түшүнүп алыш керек. Мисалы, именно резистор өзү кандай болот түшүнүш керек. Анан анга белгилер койгондо эмнени түшүндүрөт, ошону түшүнүп кете бериш керек. Мисалы, мына аккумуляторда негизи эле уже мына карама-каршылыкты коюп, ортосуна уже банканы койду, уже аккумулятор болуп түшүнүп кете берет. Мына предохранитель коюлду, бирок бияка температурный датчик коюлду, демек бул температурный предохранитель деп түшүнүп кете бериш керек. Бул карасаңыздар, мына көрсөткүч контакт, мына кнопканын белгисин көрсөтүп атат, бирок 1 2 3. Демек бул көп тармактуу, мындай көп функционный кнопка. Бул эми дворниктин ичинде кездешет. Бир эле кнопканы жакканда бир убакытта бир эле включатель эки нерсени кошот, эки кызматты аткарат. Бирөөсү айландырганга, биреси отключкага иштеп берет. Эми бул жерде да мынакей мына белгини караңыздар. Бул ысытуучу белгини түшүндүрөт дагы, бирок бул задний лобовойдо, свеча накалда учурай берет. Эми караңыздар, бул мына жылуулуктун белгисин түшүндүргөн нерсе, бул жерге колдонулат. Бул прикрывательдин схемасы. Бул жерде кнопка жана жылытуу системасы коюлган. Буну ушуну именно мынанын өзү эмнени түшүндүрүшүн түшүнүш керек. Жана мына кнопканын өзүнө караганда эмнени түшүндүрүш керек. Экөөнү кошкондо ошону окуп кете берет. Мисалы, мына бул жерде ham көрүнүп турат. Мисалы, мунун өзүн караганда, бул электромагниттин схемасы, бул болсо клапандыкы. Демек,
электронный клапан эмненики? Водяойдуку бул эмне? Абаныкы бул эмне? Электроклапан воздушканыкы деп түшүнүп кете берет. Бул жакта М деп турат. Бул моторчикти айлануучу бир кандайдыр бир двигательди түшүндүрөт. Ошол двигательге чызып ортосуна М деп эки жагына зым коет. Бул моторчик түшүндүрөт. Эми ушул эле схема бул жакта колдонулуп атат. Демек эки абалда башкарыла турган моторчиктер. Себеби карасаңыздар, мына бир зым, эки зым турат и үчүнчү зым коюлуп атат. Мына ошого карап эле уже схеманы түшүндүк. Эки функционный деп. Мына ошондой туугандар, буну акырындап окуй беребиз, бирок бунун бардыгын жатташ шарт эмес, себеби жатташ кыйын. Ар бирин жекече түшүнүшкө аракет кылыш керек. Мына бул жерде эң көп учураган электроклапан включательдин белгиси. Мына өзүнчө схема, экөөнү кошкондо реле. Реле бул электрондук башкарылуучу кнопка. Демек, электроника кнопканы башкарат деп мына ушул схема келген. Бул жакта тристор, диод, светодиод. Муну караңыздар, эмне диод деп турабыз, бул жакта диод. Бул эми туугандар аз ток жете турган светодиодный лампочкада мына ушундай белги коюлат. Ал эми свеча зажигания мында зазор менен берилет. Туугандар, бул жерде мына свеча накаливанияны карайбыз. Эгерде спиральдин өзү учураса, свеча накаливания, если ушул чийилип рамка коюлса, задний лобовойдогу свеча накаливания болуп эсептелет. Буякта включатель, мына лампочка. Бул болсо эки лампочка. Бул жакта туугандар бардыгы сүрөттөн түшүнүктүү эле болуп турат. Мисалы мына караңыздар, подушка безопасности деп атат. Бирок мына ушул эле схема рульдагы шлейфкедагы дал ушундай көргөзмө берилет. Мен айтайын деп атканым туугандар, бул схемаларды ар бирин детально жаттап алыштын кереги жок туугандар. Буларды болгону түшүнүп алыш керек. Караңыздар, мынакей жөнөкөй эле кнопка. Ал эми бул температура коюп коет. Температурный кнопка. Температура чыкканда өзү кошот, өзү үзөт. Кнопочный кнопка деп эмне кылганда уже диоддорун стоп тиң менен коюп атат. Айтор бул нерсенин бардыгыны акырындап ар бир жумуш кылганда түшүнүп кете берет. Туугандар, мен айтайын деп атканым, схема менен иштешти үйрөнүш керек. Эгер сиз схема менен иштесеңиз, сизге машинаны ремонт кылган аябай жеңил болот, бат болот. Мисалы мен силерге ушуну кандай кылып иштейбиз, мен силерге жекече бир схема тууралуу кыскача бир мисал келтирип берем. Азыр болсо бул диоддорду каяктан табабыз? Негизи туугандар, мындай схемаларды издейм десеңер, эң оңой эле мындай деп жазасыңар. Автоэлектрик схема все виды деп издесеңер, ичине түшкөндө эле мындай болуп схемалар чыгат. Ар түрдүү схемалар, мисалы ар нерсе схемалар чыгат, бирок бизге белгилердики керек. Белгилердики мынтип киресиңер, сайттын ичине кирсеңиздер, толук маалымат берет. Мынтип ушуну жаттап үйрөнө бересиңер. Анан бул эски маалыматтар жаңы диагностиканын ичиндеги автодатанын схемасынан окусаңар эң туура болот. Азыркы жаңы диагностикалардын ичинде автодата деген функция бар. Ошол функциядан буну окусаңар более мындай түшүнүктүү ал жакта. Эми мен схема менен иштеген канчалык жеңил болот, ошол жөнүндө бир мисал келтирип берейин. Мисалы, азыр Honda Fit 2003 жылкы машинанын сигналын текшеребиз. Если биз схема менен иштесек, кандай жеңил болот? Биринчиден туугандар, схема дегенде эмне түшүнөбүз? Схема биринчи орунда зымдардын схемасы болот. Анан кайсыл предохранитель каякта турат, кайсыл реле каерде турат, кайсыл буюмдун зымы каерден каяка барат, питаниясы каерден алынат, ошонун бардыгы схема деп аталат. Схема десе эле баягы зымды бир жерден экинчи барган айтыла бербейт. Ошондуктан схема дегенде 10-15 түргө бөлүнүп кетет. Мен азыр силерге предохранительдин схемасы кандай иштейт? Эгерде биз предохранитель схема менен туура иштесек, бизге канчалык оңой болот? Ошону мен чийип көрсөтүп берем. Чыгарып көрсөтүп берем, туурараак айтканда. Биринчи орунда Google менен иштейбиз туугандар. Азыркы күндө интернет менен иштесеңиздер, Google'да бардык маалымат бар. Китептерге келе турган болсок, чындыгында китепте маалымат аябай көп, бирок туугандар бул китепти жазылганына көп жыл болду.
бул китептеги схемалар ВАЗ, ГАЗ, эски машиналардын схемалары азыркы күндө жаңы схемалар чыгып кеткен. Мисалы бул Nokia кирпич заманында чыккан болсо, азыр iPhone'ун дорундагы схемалар чыкты. Ал схемалар менен иштеген аябай жеңил. Ошондуктан туугандар, мен силерге азыр бир 2003 жылғы Honda Fit'in сигналдын схемасын кантип бат сигналды текшерсе болот, мен ошол тууралуу көргөзүп берем. Биринчи, эмнени издегенибизди так дана жазышыбыз керек. Биринчи маркасын жазабыз. Эмне? Honda. Кандай модель? Fit. Эмне керек? Предохранительдин схемасы керек. Предохранитель схема. Биринчи эле ушинтип издегенде туугандар, мына все деген жерге басабыз, адашпайбыз. Ошондо картиналарга эмес, мына бул жерде сайт чыкты. Предохранитель Honda Fit жаз GDI 2001ден 2007ге чейин. Ушул сайттын ичине кирсеңер, бул сайттын астында дагы сайттар бар. Киргенде предохранитель реле Honda Fit жаз 2007ге чейин машина кайсыл жактан чыккан толук маалымат берет. Андан кийин Honda Fit'in өзүнүн көрүнүшүн чыгарат. Жана мынакей в салоне кайсыл жерде кайсы капакты ачасыңар, көрүнүшү кандай болот, и схеманын өздүк общий көрүнүшүн чыгарат. Жана ар бирине нумерация берет. Эми туугандар, бул жерден мына биринчи мисалы биринчи элемент иштетилбей экен, мына 1, экинчи электропривод стеклоподъемник дверь водителя, мына экинчи мисалы водительский стеклоподъемник, мына ошентип ар бирине мүнөздөмө берет. Биз азыр звуковой сигналды кантип текшеребиз? Биз азыр биздики моторду эмес, моторный отсекте ылдыйга түшөбүз. Бул жерде мынакей арткы келбетин көрсөтөт, артында ар бирине номер берип, кайсы штекер каяка жооп берет, кайсы реле каяка жооп берет, полный мүнөздөмө берет. Биз моторный отсекке кеттик. Мынакей схема салон блок предохранитель модель 2001ден 2004гө чейин башка предохранитель, 2004дөн 2007ге чейин башкача предохранитель болот экен. Bunun sebebi tuhanlar, bu salonda olsun. Eğer de 2001'den 2004'e çeyin, bu jakta bayqayız. Bir daha ortada bir nesini düşünüp keteyim. Predохранительдин идиши, görüp tursanızlar, 23'e çeyin. Jana ристальник кузовка атайын 1, 2, 3, 4, 5 пустой место калтырган. Bunda азыр бұл предохранитель шит 2001 жылы чыгып 2004'e çeyin işletilген. Эмнеге 2004'te предохранитель шит алмашып кетти? Себеби 2004 жылдан кийин машинанын электронный буюмдары көбөйдү дагы, предохранитель мына ушул жерге батпай калса, ошондо гана башка предохранитель шит ойлоп чыгышат. Бул жерде мынакей акыркысы цифра 23, 24, 25, 20, 27, 28. Демек, жаңы шитти байкайбыз, канча штук экен. Бул жерде туугандар байкайбыз 29. Я өйдөдө 28. Демек бул жерде бир предохранитель ашыкча болгондуктан бул жерге жаңы предохранитель койгон шит жасашкан. Ошол эмнеге предохранительди шалганда бири-бирине окшобойт десе, ошол электронный буюмдардын санынын көбөйүп кетиши жаңы электрошитти жасашка мажбур кылат. Андыктан теманы аттабайбыз, мына салондуку бул. Салонда айтып өткөндөн кийин в моторный отсеке деп моторду көрсөтөт. Моторду мына капакты ачабыз, капактын ичин өздүк көрүнүшүн көрсөтөт, жана ар бирине нумерация берет. Мынакей туугандар ар бирине мүнөздөмө берет. Мисалы мынакей 19, 8 ар бирине мүнөздөмө берип кетет. Эми бизге сигналыбыздын релесин табышыбыз керек туугандар. Азыр бул жерде предохранительди айтып бүткөндөн кийин реле деп отдельно мүнөздөмө берет. Мынакей 1, 2, 3, 4, 5. Бизде номер звуковой сигнал номер 4-чү реле звуковой сигнала. Биз мына ушул релени чыгарабыз жана ушул реленин схемасын кантип текшеребиз. Азыр мен доскага чыгып көрсөтүп берем. Ондар мынакей релени сураганда, мына ошо биз тапкан реленин буттары, мына ушундай контакттары бар. Эми биз ушул релени под схема издегенде эң жеңил жолу мындай болот. Схема менен иштеген канчалык пайдалуу. Бул жерде мынакей 2 силовой контакт, 2 управление контакттар бар. Эми реледе 30 контактка ток келет, 87ден чыгып кетет. Управлениянын бир жагы через замокто, плюс да ал эми рульду басканда минус келет. Эми биз ушул турган схеманын бүтүн
же бир жерден үзүлүп калган, күйүп калганын мына ошо реледен өзүнөн туруп эле билсек болот. Биз релени сурганда мына бул жердеги контактты текшеребиз. Эгер бул жерде плюс бар болсо, демек бул жактан келип аткан 12 вольт плюс через предохранитель өтүп бул жакка келди. Демек бул жерде предохранитель бүтүнбү же үзүлүп калдыбы байкасак болот. Байкап турганда схеманы бул мынакей предохранительдин белгиси. Ал эми экинчи контактты текшергенде бул жерден масса болуш керек. Эми масса каяктан болду десе, мына эки сигнал туугандар. Бир контагы, бунда бир контаг массада турат. Ушу контакт турганда ичинде обмотка бар. Обмоткадан бул жака мынтип обмоткасынын экинчи крайы плюс жака чыгып турат. Демек, экөөнүн бирден контакттары массада турганда кирет дагы через обмотка бул жактан сопротивление масса келет. Демек, биз 87-ни текшергенде эгер бул жерде сопротивление масса турган болсо, демек сигналдын иштекилери бүтүн, массасы бүтүн экенин текшерсек болот. Ал эми управленияны бир жагын текшергенде замокты ачканда кээ бир машиналар замок через замок, кээ бир машиналар прямой болот. Демек, бизде эки управлениянын бирөөсүндө плюс турган болсо, демек управлениянын бир жагында через замок питаниясы бар, бүтүн, жана рульдагы сигналды басканда экинчи жагына масса келип аткан болсо, анда биринчиден кнопка иштейт, ортодо мына шлейф үзүлгөн эмес, так даана билсек болот. Бир эле релени чыгарып туруп, мына ушул жерден толук системаны текшерип коюу мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде силер схема менен иштесеңер, жаныңарды кыйнабай, 2 минуттан ичинде ошонун предохранительный релесин табып, релесин чыгарып, релесин ордунан эле чаң болбой туруп эле мына келген питанияны, шлейфти, рульду, через замокту, сигналды бардыгын реледен туруп эле текшерип алса болот туугандар. Схема менен иштеген ушундай оңой болот туугандар. Эми буну кандай машыгабыз? Ар бир машинанын предохранитель схемаларын, реле схемаларын Google'дан чыгарып, машыгып, машинадан ошону табып, именно ошо сигналдыкы, именно ошо фараныкы машыгыш керек. Проводторго, резистор, транзистор, диодтор боюнча бир кичинекей бир машинанын бир белгилүү платасын алып, ошо платадагы ар бир берилген запчастарды жатташ керек. Мисалы, транзистор деген эмне, ал кандай белгиленет, реле деген эмне, ал кандай белгиленет, диод деген эмне, ошону ар бирин өзүнүн өздүк көрүнүшүн жана чиймесин жатташ керек туугандар. Андыктан туугандар, тапшырма, ар бир элементти жаттайбыз. Алдыда көрсөтүлгөн ар бир диод дейби, реле, предохранитель ошол кандай көрсөткүч көрсөтүлөт, ошону жаттайбыз жана ар бир машинанын мындай Google'дан берген схемасын жаттайбыз. Жада калсам, реленин контакттарындагы схемаларга чейин жаттайбыз. Мына мисалы мынагы кнопканын белгиси, через замоктун белгиси, шлейфтин белгиси, сигналдын белгиси, предохранительдин белгиси, реле мындай мүнөздөмө берилбейт, айтор ушундай кылып жаттайбыз. Реленин интернеттеги берилген мүнөздөмөсү мындайча болот туугандар. Шунун бардыгын жатташыңар керек. Барыңарга келек, ассалам алейкум.